Бала чагымда сүрөтчү болсом деп кыялданчумун. Түр карандаштын ак түстүүсү болоорун алгач көрүп алып аябай таң калгам. 24 түрдүү карандашка жеткенде азыркылар Мерседеске жеткендей сүйүнгөм. Турмушту кулпуртуп 24 түс менен тарткым келчү. Азыр колумда ак менен кара түс гана калды. Сүрөт тартып боёктун кызыл, жашыл, көк, сары түстөгүлөрү көп кор болоорун байкадым. Жашоодо дагы. Кийин балалык сүйүү келди да колумдагы сүрөттү түшүрө чапты. Көрсөм ага сөз тийиптир. Сөз тийген көз тийгенден де жаман экен. Ооруп жыгылдым. Бир ирет коңшубуздукунда күйгүм талаш бакырып манас айтып атып шылк деп уктап кеткен экенмин. Энем мага жин тийиптир деп ойготуп жиберип, молдого жетелеп барып дем салдыртып, молдо тумар чийип берип, анысы козунун мончогундай болуп көп жылы мойнумдан түшпөй жүрдү. Ошентип кыздарга кат жазам деп сүрөттөн ажырадым. Ошондон баштап сөз менен сүрөт тартып, сүрөттүн өчүн сөз менен алып келетам. Менин балалыгымдын бир доору мына ушул жерлерде өттү. Мына Чештөбөнүн сазы деп коючу. Ушул жерде уй кайтардым, кой кайтардым. Ушул жерде ойноп, балык уулап, уктап калган күндөрүм да болду. Мына могул Чештөбө кадимки Алмамбеттин сөөгү жаткан ыйык мазар. Атбашылыктар жөн кишилердин сөөгүн ушул Чештөбөнүн алдына коюшпайт. Бул касиеттүү жер. Биягы терек суу, Чештөбөнүн ар жагы кара суу, биягы Атбашы, Кошойдун кара тоосу. Андан ары Атбашыда мындай менин айылым Ачагайыңды уланып кетет. Кой кайтаргым келбесе дагы мектепте окуп жүргөн кездери ушул жерге койдун кесүүсү келгенде аркасынан кой кайтарып келген күндөр болду эле. Анан ушул жерден биз кемирчегин касып жеп, балык уулап, сазга тыгылып калган уйларды тартып, күн куйкалап турган учурда уйлар сайгактаганда азапты тарткан күндөр. Мына бул Девонун үйлөрү турбайбы, кызыл үйлөр? Мына ушунда мен төрөлгөм. Бирок кайсыл үйдө төрөлгөнүмдү билбейм. Бул жерде жашагандар деле айтып бере албаса керек. Үч жашымда атам өлүп, жесир калган апам чоң энемдин тоодой кайгысын жеңилдетиш үчүн мени чоң энеме таштап, өзү төркүндөрүн көздөй журтка туруп кетиптир. 23 жашында күйөөсүнөн ажыраган жаш келинди макул болбогон ой боюна койбой, ушинтип журт которуп кетишине, багын жалгыз баласына байлабай, өз турмушун улап кетишине макул кылганын энем мага кийин көп жолу айтып берген. Анан мен апамды көпкө дейре түшүнбөй, өз баласын таштап башка күйөөгө баса берген жеңил ойлуу, ташпоор айыл катары жерип чоңойдум. Көкүрөктөн ушул ызаны өчүрүш кийин өтө кыйын болду. Анан кичүү баласы Кудай берген согушта дайынсыз жоголуп, андан аман келген улуу баласы менин атам дүйшө кара сарыктан көз жумгандан кийин чоң энем болгон жүгүн жана мени арабага салып алып, тетигил көрүнүп турган Кайыңды тоолорунун этегиндеги Ойтерскен деген айылга, туулган уругуна көчүрүп кетти. Мен аны кийин Карагайчы кемпир деген автобиографиялык поэмамда жетим бала, жетим там, жесирене, жер үстүнүн топ кылып четин эле, эсен аман жүрүшчү эл катары өмүрүн кезип эле. Жоругубай жомогу жалгыз мунун, жолдош кылган жолуна жалгыз муңун, жооз сары бал эле болбураган, жооз сары бал эле барбык мурун деп жазгам. Ушул этекте сокмо дубалдан тургузулган сарай, тепкидей үй болор эле. Бүгүн алардын изи да калбаптыр. Айылдагы мен окуган мектеп менен ушул жердин ортосу 6 чакырымдай болсо керек. Сабактан күүгүм талаш тарап, сайдын суусун кечип өтүп,
Boyum менен тең өскөн арпа талаанын жалгыз аяк жолуна түшүп алып, жүрөгүмдүн дикилдеген дабышын тыңшаган бойдон учуп күйүп келер элем. Жолдун бир учу энем, бир учу мектеп болчу. Күн сайын ушинтип 6 чакырым алыста күйгөн отко шашчумун. От энемдики, энем болсо биз жашаган сарайдын кайтар деген бир кагасы жок, сарай кайтарган кароолчусу эле. Байкуш кемпир не кылат, сабаты жок, баласынан башканын чарасы жок. Карагайын кайтарып жүрөр эле, кайтар деген бир кагасы жок деп жаздым эле. Мобул жолдун эки жээгиндеги тал теректердин баарын Деуда мастер болуп турган кезинде сенин атаң тиктирген деп раматлык энем айтчу. Атамдан мен жана ушул теректер гана калды. Өчүңкүң өткөн күндүн элестери, өкүттү өмүрүмдүн белестери. Шулдабай терегим теректерин, шулдасаң илагым келет менин, шулдасаң илагым келет менин, келет менин. Эң жакын эки классташым Кеңешалы менен Жусуп өтүп кетти бейиши болгурлар. Жанымда Жумалы гана калды. Классташтардан асырса көзүң билесиң, аса эле калып калбады эми. Айылда кимдер бар калдасыз? Айылда ушу эркек балдардан экөө калды. Сапа менен Бейшеке бар. Бейшеке. Иймаш бар. Иймаш. Анан калгандары болсо көз өтүп кетти. Жетим деген сөз мага чын эле бучактай тийчү. Ал сөздү канчалык уккум келбесе дагы, мен андан качып кутула алган жокмун. Мына ушул күнөөсүз бир сөздүн айынан далай ирет кысыл жайын болгуча мушташып, бети башым көгөрүп келген күндөрү байкуш энем тагдырына таарынып, ыйлап сыктап, кирээрге жер таппай, кепетамдын ичинде ар урунуп, бир урунуп, мага тили да, колу да тийип кеткен кездери мен да буулугуп, мен да өзүмө батпай, акырын жылып чыгып, үйдө айланган эски коргонго жөлөнүп алып, күн кылкылдап батып бараткан жакты карап алып, нур бүбүлөп, муңканып ыйлаар элем. Нур бүбү менин тууган апам болчу. Өдөгө сүтөй бараткан убагында, өтүгүндө, шымында, тумагында, өкүргөн бир үн чыкты, өкүргөн бир өмүрүндө, өңүндө, кулагында. Кара кемпир, ак кемпир, уучу, эшик, карарган ай, кар, шамал, зуусу эшик, кара кепин, ак кепин, карагайлар, кара мурут, ак мурут, шуу этип, кара кемпир, ак кемпир, ачылган кар, кара кепин, ак кепин, казылган жай, кара мурут, ак мурут, карагайлар, кара бейит, ак бейит, чачылган кар, чачылган булут уруп, кар да кетти, карарып, унутулуп, баяу тилек үмүтү талкаланган, бала кетти, үшкүрүп, улутунуп, кар да кетти, кара жол караң этти, кар да кетти, кар менен бала кетти, боздот турар бейиттин боз шыбактуу элесин ала кетти, чачылган кар, карды жел коскоп турар, кайыңдынын шамалы коштоп турар, карагайлуу кайкыдан түшкөн издер карагайчы кемпирди жоктоп турар. Ал эми энем өлгөндө мен билем анда мен чоңоюп калган кезимде баягы бирөө атты бергенин билем, ошондо топурак салып бүткөндөн кийин. Могул атты мен дагы чап өкүр катуу ыйлап бар дегенин билем. Жер бетегедей боз жалпак тамдын оозку бөлмөсүндө эки эчки, бир эки кой, анан 13 жаштагы жетим бала мен томолонгон бойдон жалгыз калдык.
3 күндөн кийин бизди 2 көчө ары жашаган эжемкине жестем келип көчүрүп кетти. Касым жестем дүйнөдө жок момун киши болчу. Мага ушул жестем ата ордуна ата, эжем тукан апа ордуна апа болду. Эже кандай? Ден соолугуң жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Аман эсен. Ден соолук. Агесте бешик алып келип 4 күн бешикке салганда эле жок болчу. Орап чылгап эптеп чоңойтконбуз. Тумакка салып коюп, вактыгы деп энем айтып калчу эле. Анан тумакка салып, энем өсүм энем тумакка салып, тамга илип коюп, көтөрүп жүрүп ушинтип баккан. Ара төрөлгөн баланы ошо тумакка салат экен илгери. Мабылылды койнуна катып алып да жүрүчү. Ара кенедей бала болчу да. Анан ушинтип менен чоңойгон. Ара төрөлгөндө тырысак ушундай кыйын саман болгон. Мен бала кезде. Артыкча күйөөгө кеткенден кийин мен көргөн күнүм деле жакшы болгон жок. 13 жашында мага келип. Анда мен да жаңы келин болуп, кайнененин колуна келип. Кайненем да кыйыныраак киши болчу. Талаага барып тесектерип келчүмүн. Ошо кенедей жаш келин кезимде. Кечке буга сарсана болчумун. Уруп койду, согуп койду, алда эмне кылды деп. Жада калса атам менен энемдин сүрөттөрү да жок. Сүрөткө да түшпөптүр. Сүрөттөрү жок болгон менен өздөрү ар дайым карегим менен жүрөгүмдө. Менин атам менен энемдин бейити болжол менен ушул жерде. Энем атамдын жанына коюлса керек эле, ошол атам мурда өлүп. Кийин бирок азыр маркумдардын кайсы жерде жатканын билбейм. Мен а дегенде аябай эле кыйналып жүрдүм. Ушуларга бир эл катары эстелик кое албаганыма. Бирок кийин Алтайга барганда алтайлыктар айтышты. Биз адамдар көппүз, аябай көппүз. Жер болсо жалгыз, жерди сакташ керек. Адам өлгөндөн кийин күмбөстөргө айлана бербей, жер менен жер болуп кетиш керек. Баары бир Кудай бизди топурактан жараткан, топуракка сиңип кетишибиз керек деп айткандан кийин мен жаным жаялып, тынчып, биротоло көкүрөгүм сууду. Адатта ата мээри, эне мээри деген болот эмеспи? Мен атанын да, эненин да мээрине канган жокмун. Рас, эне мээрин чоң энем алмаштырды. Ал эми ата мээрин эч ким алмаштыра алган жок. Ошондуктан ата деген кандай болорун билбей өстүм. Мен азыр да атасы жок чоң баламын. Биз 6-класста окуп, жана силерди үйгө барып жатып, анда аяш энем бар эле. Анан ошондо баягы кыздарга кат жазчу эмес белек. Анан эми сен ошо кезде эле чыгармаң. Аябай ошо кезде эле өнүккөн экен, ошо кезде анан катты бүт класс сага жаздырып, буга жаздырып бер деп. Сенин да сүрөттү да тарта билчү элең. Анан жүрөктү тартып, аны жаанын огун сайып, анан канга коюп. Анан ушинтип анан ташып жеткирчү эмес белек. Мына кезде азыркыдай кайдагы азыр катчасы жок болуп калбадыбы? Азыр кайдан катчасы? Анда мен баягы боор токтоп жатып алып эле. Анан ошондо сен ошо кезде эле сен ушул сүйүү темасына да кайрылып, бир бойдоктордун монологу деп жазган саптарың бар болчу. Анан сен кийин мен муну сен чыгармаган окуй албай койдум, китептерди окуй албай койдум. Ой, мен аны так эсимде жок, бойдоктордун монологу. Анан ошондо менде бир куплет калыптыр. Энем жапкан боз төшөктү айратет деген жери калыптыр. Ойтой. Ал канчанчы класс эле? Ал ошо 6-дан 7-ге көчкөн жыл бар. Ошо 6-дан 7-ге көчкөн жыл эле. Анан ошо жылда Жука эстесең ошол каттардын баары бизди көрсө жөн эле сүйүүгө да эмес, бизди жазганга да үйрөткөн экен да. Ал биз ошо сүйүүбүздү кат аркылуу билдирчү элек. Анан каттарды 3 бурчтуу кылып бүктү. Анын баары эсте. Анан кыздардын алдына апарып таштап туруп анан качып кетчү элек. Ырымда эстедим ошол мен сүйүүгө, кыздарга акындыгым ошол жазган каттардан башталган деп.
Eşiktеги бурганакка туш болуп, эптеп жетип, томолонуп мус болуп, энекемдин от калаган колуна ийрип көлкүп кетер элем кут болуп. Үйдөгө отту энем күндө тамыз чуу, үшүгөн суук сопсоо болуп айык чуу, көсөө тийген көлөкөлөр тарбаңдап, көңдөн чыгып дубалдарга жабышчу. Ээн талаанын кыш кайтарып үмүтүн, эски тамды биз кайтарып күнүтүн, эртелиге чермек кылып жүрчү элек. Эне бала бактыбызды бир үзүм, туура жолдун асты туташ сайеле, туш-тушубуз тунуп турган кар эле, туткагылар атам агам жок, бирок туткагылар манасыбыз бар эле. Оңду солду окуур элем күпүлдөп, оталоолоп жүрөк улам дүкүлдөп, арбаңан айланайын дебенем, алкай берчү, тыңшай берчү бүкүлдөп. Алда кайда алып учкан, азгырган, алка-шалка тердеп, ыйлап каткыргам, жиниккендей манас айтып киргенде, жин тийди деп энем эптеп жаткырган, бир тепкедей жаман тамдын кичине, бир сыр бары билинч эмес кишиге. Баатырларын коштуп алып күйгүмдө, бакай түнөп кетер эле ичине, кейпи жүдө кепе тамдын кичине, керемети байкалчу эмес кишиге. Маникерин коштуп алып күйгүмдө, манас түнөп кетер эле ичине. Кудай таала мага өңдөн бага айтпаптыр. Мен сүйгөн кыздар өңүмө карап көп сүйгөн жок. Ошондо жетпей калган сүйүүлөрдүн ызасын ырдан чыгардым. Сүйүү жөнүндөгү ырларымдын көбү ошол жетпей калган сүйүүлөрдүн арманы. Өңү түсүмдүн анчейин экендигине карабай, ичимден кыздардын эң сулууларын сүйчүмүн. Мени сүйбөгөндүктөрү менин арманым, а сүйгөнүмдү билбей калышканы алардын бактысы болду. Жол мени өмүрлүк жарым Зейнеге жолуктурду. Мен Зейнеге жолуккандан кийин соолуктум. Ага чейин бардык чийинден чыгып кетме азоо элем. Ал мени түбүмө чейин түшүндү. Азабыма да, тозогума да чыдады. Телевизорду акыркы бурамасына чейин чачып салып, кайра жыйнаган мастерге окшоп, Зейне мени акыркы бурамама дейре чачып, керектен чыккан тетиктеримди алмаштырып, дат басканы тазалап, сынган бүлүнгөнүн жамап жаскап, бүтөп туруп, кайра баштан жалтырата жыйнап чыкчу. Мен эми радиоприемник же холодильник эмесмин да. Аялым бечара оңой олтоң эле өзүн оңдото койбогон. Дайыма чачылып, ачылып жүргөндү жакшы көргөн мени жыйнайын деп жүрүп, өзүнүн тетиктери чачылып, оорукчан болуп, мугалимдигине карабай пенсияга чыгып кутулду. Мен Зейнеге ыраазымын. Мен ага жолукпаганда акын болот билем, болбойт билем, айта албайм. Ушул алтындай болгон уул кыздарымды табат билем, таппайт билем. Аны да айта албайм. Бу да бир Теңирдин колундагы иш болду. Жетим өскөн кез, анын жакшылыгы менен жамандыгы улам менден алыстап барат. Мен азыр алган жарым, бала чакам, неберелерим, уул кыздарым, тууган туушкан, куда сөөк, досторум, эли журтум менен көчөлүү, шаар, көлөкөлүү дарак болдум. Эл журттан айланайын. Кечээки томолой жетим мага эли журтум эне ордуна эне, ата ордуна ата болду. Мээримин аябады. Жыгылсам жер таянып, кубансам эл таянып, элиме эркелеп, жөнтөк да болдум, тенттек да болдум. Энем көтөрбөгөндү элим көтөрдү. Атам көтөрбөгөндү ата журтум көтөрдү. Элим сага тырнактын агындай кызмат кылдымбы же жокпу? Аны мен айта албай турам. Аны кагылайын эл журт өзүң айтып, өзүң баалап ал.